Ошол ишим жок дегендерге любой иш бар. Бирок сиздин ойлогондой бир жерге барып Москвага ишке кирип уборщица болуп же плов жаса андай эмес. Ал биздин билген иш, элдин билген иши. Мындан кийин башкача иштер болот. Үйдө отурса тиг алсаңыз, жаш кылып бирдемге тигиңиз, адамдарга бериңиз подарка кылып. Алар эмне кылат? Башкаларга совет берет. Же тамак жасадыңыз, дагы эмне кылдыңыз? Же бир менеджер болдуңуз, бирөөгө иштеп бердиңиз. Же муну телефондон сүрөт жасайсыз. Бөлөн сүрөтүн же фотографсыз барып туруп эмелердин известный кишилерге барып сүрөтүн картадан так тартып бериңиз деп астына атын жазып коюп же жөнү бекер эме кыласыз. Мындайча айтканда, сен вебсайтың жок экен дейт да. Ооба жок десе, мен сага жасап берем дейт да. Так деп 2 саатта вебсайтын жасап койду. Анан убакыт өтүп, мен сага канча төлөдүм десем, сен уже төлөдүң дейт да. Кантип төлөдүм дейт. Кийин мынтип ойлонуп карап көрсөм дейт. Тренинг өткөндө бизнестер болот, мындай кылышыңар керек, тигинче вебсайт жасашыңар керек деп айткандан кийин, кимде вебсайт жасаган киши бар десе, ал кимди айтат? Баягы ага жасап берген кишини. Ошого 2-3 кишиге, канча кишиге айтып туруп, алар баары буга чалып туруп дагы вебсайттарын акчага жасат.